Алейкум ассалам, кандайсыздар? Келдиңиздерби аман эсен? Бул жигит Ошто студент азыр. Нарында барганда, Нарындан дагы кабар алып, анан жакшы окугула деп бул досу менен бир ноутбук белек кылгам, Бир ноутбук белек кылып, анан Ошмуга студент болушту. Жатаканага киришине жардам берип, өткөндө жогорку кеңештин бир ыраазычылык катын берип буну Сергейге тапшырдым досуна. Бул студенттер Ошмуда. Дайыма кабар алып, байланышып турабыз, Турабы? Дайыма. Нарынга барып дагы жакшы окугула деп өткөм. Бияктабы? Жакшы турасызбы? Атыңыз ким сиздин? Аманулла. Аманулла аке. Жакында келдиңиздер. Келе бериңиздер, мындай отура бериңиздер. Бияка жакын. Азык түлүктөн кыйналбадыңарбы? Ал жактагы туугандарыбыз кандай бордоштор? Жылуу, эме жакшы, Кудайга шүгүр. Баарына Кудайга шүгүр деш керек. Кудайга шүгүр деш керек. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Аман эсен келдиңизби? Шүгүр. Жакшыбы баары? Көндүңүзбү? Көндүк. Ошондой болсун. Жакшы көндүк. Жерге келсеңиз эми баарын үйдө билим алат балдарыңыз. Жакшы болот. Жанагы пенсия маселеси ошол бойдон турабы? Эч күчүбүз жетпей атат ушуга. Жанар бул болбойт экен. Себеби Кыргызстанда 400 канча айлы өкмөт бар экен. 95-жылдан берги менин түшүнүгүмдө 95-жылдан берги жаңы мораторийди жое турган болсо бардыгыга үлүшкө жер бериш. Турак жай маселеси мына ушул мурунку эски интернат болчу эле Сайдын абадачы. Анан мектеп болушун азыр айыл өкмөт нерседен ремонт кылып, баарын неме кылып киргиздик. Бардыгы бар, жетиштүү баары. Азыр проттасы дагы башкасы дагы деле жетиштүү, Кудайга шүгүр жашап атат. Тынч, жакшы көнүшүп калды булар азыр. Эми азыр эң негизгиси силер мына кичинекей балдарга, өспүрүм балдарга мына жөтөлүп да калыпсың. Калыңыраак кийингиле. Калыңыраак кийинип жылуу жерде. Анан моундай эмес, жылуу кийинтип койгула мунучу. Ооруп калат. Жылуу кийинтип койгула. Анан эми кош келипсиңер. Мына Нарынга келген туугандар дагы ушинтип башында кичине көнө албай эметкен. Бирок азыр көнүп кетесиздер эми. Силердин келгениңердин эң жакшы жери мына кичинекей мына өспүрүмгө, жаш балдарга аябай жакшы болот. Билимдүү болуп чоңоет. Булар бул жерден билим мектепке киргизүү каралып атат азыр. Каралып атат эртең, кандайдыр башталат. Азыр бул жакка турак жай куруу боюнча 10 миллион сом бөлүнгөн. Биз буюрса мына эми барганда маселени көтөрүп дагы көбөйтөбүз. Каражатты ушул турак жай маселесин чечиш керек. Балдарын мектепке киргизүү жагы жакшы болсо, анан калганы болот. Мына мисалы бир эле мисал айтайын, мына Нурулхуда Нарынга келгенде көп тамгада деле эметпейт элең, Азыр керек болсо интернетке кирип алып тексттерди жазып эмете турат. Баарын билди, жаңы технологияны үйрөндү, компьютерди үйрөндү. Булар Нарында жүргөндө мен өзүм барып бир ноутбук белек кылып келгем. Анан азыр Ошмунун жатаканасында жашап, университетте мына жогорку билимдүү болуп атат буюрса. Гимназияда окуйт. Эми силердин балдарыңар дагы тамга таанып, чет тилдерин үйрөнүп, мына буюрса Нурулхудадай болуп билимдүү болуп өсөт. Ошол жагы жакшы болот буюрса. Кош келипсиңер. Анча-мынча маселе болсо айыл өкмөт, жергиликтүү бийликтерге кайрылсаңар, биз дагы ушул аркылуу байланышып өтөбүз. Башында мына мен да mana şu Сакмагол айылынын чечен себетмин. Келип турам, күнүгө келип кабар кылам, келиндерден сурайм, эмне эркам, кандай кемчилдигиңер бар деп үйрөтүп турам. Айылдын чечен себеттери келип кабар алып турабыз күнүгө. Азыр да келдим, эде келип сурап. жалпысы 10 бирөө келдиби? 11. Келчи кел. Gel. Ай Азамат, көтөрүп коеюнбу? Ой, мына. Атың ким? Гүлчирабы? Гүлчирасыңбы? Ай Азамат, Жактыбы бер? Жакшыбы экен? Жакшы болот, Телевизор көрүп, китеп окуп, билим аласың, Ай Азамат. Гүлчира. Мына Гүлчираныкына кийиниш керек да. Бүгүн ушул Алай районунун Сармогол айылына келип, биз ушул Памирден келген, Оганстандан келген бордоштордон кабар алдык. Алардын ушул турак жай куруу маселеси, жашап аткан шарты, ден соолугу, ошондой эле алардын ушул кичинекей балдарына билим берүү маселеси кандай жолго коюлган, анын баары менен таанышып кеттик. Буга чейин өкмөт ушул Алай районунда Памирден келген кыргыздар үчүн 10 миллион сом акча каражатын караган. Буюрса жазда курулушу башталат. Бирок биз мына дагы ал акчанын санын көбөйтөбүз, көлөмүн көбөйтөбүз акчанын.
Ошон үчүн биз тыкыр көзөмөлдөп турабыз буюрса, ушул жерге келип, ушул Ауганстандан келген боордошторубуз өзүнүн туугандары менен, өзүнүн бир туугандары менен ушул жерде элге сиңишип, балдары дагы өзүнүн ушул жакшы сезип бир бактылуу жашоо турмуш курушуна биз дайым көмөктөшүп, жардам берип, каралашып турабыз. Азыр мына 11 үй бүлө келиптир, буга чейин Нарынга да келген. 11 үй бүлө, жалпы саны ушул 50ге жакын адам келиптир, 50 адам. Алардын ушул бул жерде медициналык саламаттыгы кандай, анын баарын текшерип атышыптыр. Биз дагы ошо өздөрүнүн өтүнүчү боюнча ошо эт азыктарынан жардам бергиле деген, аны келип жардам бердик. Буюрса, ушул Алай районунда шарты дагы ушул Памирдеги кыргыздар жашаган суук, аба ырайы бардыгы ошол окшош деп атышат азыр. Ошондуктан буларды келечекте ушул жерде бир жакшы элге сиңишип, башка дагы Памирден келген кыргыздардын ушул өз өлкөсүндө өзүнүн эли менен жакшы жашай турган шарт түзгөнгө болгон аракетибизди жумшайбыз. Мына Памирлик туугандарыбыз келгениге мына 2 айдан ашык убакыт болду. Биздин мына интернатта жашап жатышат, көнүшүп калды. Өкмөт тарабынан бардык шарттар болду, көмүр түшүрүп бердик. Биз болсо мына ушу Сармогол эли утуруп барып, мына айылдык депутаттардан барат, имамдардан барат, мына айылдын аялдар совети барып утуруп кабар алып, булардын акыбалдарын сурап турабыз. Көнүшүп калыштылар. Жакшы, эми кичине суукка неме болуп жатат. Бирок көмүр түшүрүп берген айыл өкмөт. Бардык шарттар бар. Кудай кааласа эми жазга чыкса бир үй салып берсек, биздин эл менен эл болуп кетет деген ниетибиз бар. Бүгүн мына айылыбызга депутат Жанар Акаев келиптир. Рахмат. Мына ушу аугандык кыргыздардан келип кабар алып, союшуну берип, азыр союшуну союп келдик. Рахмат, ишиге ийгилик болсун. Жанар үкәмдин ден соолук болсун. Ушу кыргыз үчүн, кыргыз эли үчүн ушундай кызматта жүрө берсин деп тилейбиз. Мен атым Ниметилла. Мамараимов Ниметилла. Бияк суугураак. 4-5 ак.
халкın ötüründen olur. Bunu aytayım. Ошол Бишкектеги Азми шаарда турат. Мына сиздерден кабар алып келди.